Рахмат. Кийинки сөз Адахам Кинсанбаевичке берилет. Кайда кетти? Анын ордуна департаменттин мүдүрү. Кетип калдыбы? Ал башка комитеттин эмеси жыйынына 2 мыйзамды. Андай болбойт деп ойлонойм. Андай кандай болот? Бул кандай деген? Ушундай шашып атат. Мен уже президенттин өкүлүнө алып айтып койдум. Уже канча жолу биз силер камсыздашыңар керек. Эгер баяндамачы 2 комитеттин отурумунда катышса керек болсо, силер эми жөнгө салышыңар керек, туурабы? Азыр эми бөлүм башчылары келип баштабадыбы? Ушунун баары биздин өзүбүздөн көз каранды. Ушунун баары өзүбүздөн көз каранды. Кайран гана. Урматтуу Чеңгиз Азаматович, урматтуу Адахан Кинсанбаевич, финансы жагынан мен жооп берем. Эми Руслан. Мен суроо бергенде мен кайрылам, иним. Бул кандай тартип бул? Отуруп алып эле каалаган мезгилде микрофонду. Мен микрофонду каалаган мезгилде кошо албай атам. Токтоnuş керек кой. Сиз ушуга толук кандуу жооп бере аласызбы азыр? Жооп беребиз, Адахан Кинсанбаевич. Баштадык. Бул акча бюджетте олтурабы? Жок, бул жанагы биздин проект алып келип атат. 50% грант, 50% кредит. Түшүнүп атам. Бирок быйылкы бюджетте олтурабы? Мен сизден сурап атам. Финансы жагынан Руслан Сатылганович өзү жооп берет. Сиз билбейсизби бул долбоор кандай экенин? Бизде бюджетте отурбайт, бул деген проект ашкандан кийин башталат. Соглашение түзүлөт, азыр соглашенияга подписание. Түзүлө элек долбоорлордун баары бюджетте олтурат. Барбы бюджетте? Проект ашылгандан кийин деп атабыз. Барбы бюджетте? Быйылкы жылда барбы ушул акча? Жок. Быйыл каралган жок. Кандай каралбайт? Соглашение түзүлгөндөн кийин проект иштеп баштагандан кийин анан кирет да. 50 миллион доллар грант болуп атат. Руслан мырза, эми жооп бериңизчи. Адахан Кинсанбаевич, бул долбоорлор бюджетте каралбайт. Баракелде. Мына сиз даярмын деп атасыз. Мен жооп берем деп атасыз. Сиз билбейсиз бул принципти. Сиз бекер чыктыңыз бул жака. Стенограммадан калат ушул сиздин берип аткан жоопторуңуз. Кандайсыңар силер? Бир өкмөттө иштейсиңерби же эки өкмөтүңөр бар силердин? Бирөөң бюджетте олтурат дейсиң, бирөөң бюджетте каралган эмес дейсиңер. Качан токтотосуңар ушундай тополоңду? Силерде бир жетекчиби? Же эки башка жетекчисиңерби силер? Агенттигин жетекчиси чарбасы болгон менен өкмөт бир да, казына бир да. Кандай айырмасы бар? Кандай айырмасы бар? Аткаруучу болобу, башкаруучу болобу, мамлекеттик казнадан акча алып аткандан кийин казнадан алып атабы, албай атабы, ошону билиш керек да. Адахан Кинсанбаевич, Улан Сарсеналиевич өзүнүн кесибинде мыкты адис да. Бул аткаруучу. Анда Руслан мырза өзүңүз чыгыңыз да өзүңүз жооп. Алмазбек Темирбеков суроо. Туура. Менде суроо көп. Анан даяр болбосо кантип берем мен жоопторду? Кантип алам? Адахан Кинсанбаевич. Бюджетте олтурабы деген суроо. Бул биринчи. Демек бюджетте олтурат экен. Ааламга айгайлап жар салып 1,5 миллиард сом бөлдүк деген акча ушул акчабы? Бул деген башка, бул дүйнөлүк банктан бөлүнүп атпайбы? 1,5 миллиард кайсы? Бөлүнүп атса кайда келип түшүп атат? Кайда келип түшүп атат? Руслан Сатылганович жооп берет. Казнага келип түшүп атабы? Кайда түшүп атат? Жооп берсе болобу Руслан Сатылганович? Сиз жооп берем деп едиңиз. Биз суу департаменти, суу агенттиги, биз ушул келишим боюнча жооп берүүгө даярсызбы десем, даярмын деп едиңизби? Ошо проекттин даярбыз да, биз ошо проекттин. Даяр болсоңуз ушул суроону берип атам мен. Бул кайда келип түшүп атат келген акча? Уруксатпы? Министрдин орун басары Руслан Сатылганович. Адахан Кинсанбаевич, жаңы проекттер, бул бюджетке кирбейт. Алмаз Темирбекович көбүнчө ирригация суу чарба тармагына жооп бере алат. Мен деген ирригация суу тармагына жооп бере албайм, себеп деген мен адис эмесмин. Финансы жагынан мен жооп берүүгө даярмын да. Суроого жооп берип коюңуз. Бюджетте отурбайт, себеп дегенде бул деген долбоор
Бирок Дүйнөлүк банктын бизде стратегиясы бар. Буга чейин айтылган 3 жылга стратегиялар бар. Ошол стратегияларга биз киргизебиз. Аристин замы айтпадыбы? Ошон Дүйнөлүк банктын өзүнчө стратегиялары бар. Ошо кандай проекттер ишке ашышы мүмкүн деген. Жарайт. Бирок бюджетте эч качан Адан Ким Самаевич, мындай долбоорлор биринчи силерден өткөзүп туруп, ратификация өткөндөн кийин андан гана биз бюджетке киргизе алабыз. Азыр 2 мүнөт башта бюджетте олтурат дедиңиз. Жок, олтурат деген жокмун мен. Бюджетке кирди деп едиңизби? Жок, айткан жокмун андай. Ратификациядан кийин акча бюджетке түшөбү? Биринчи азыр кол койгонго. Силерден баары комитет Кол койгондо акча кайда келип түшөт? Ратификациядан кийин суроо. Кайда келип түшөт? Бюджеттен кийин өзүнчө булар программа госинвестиций деген бар. Программа госинвестиций ошондо бюджетте отурат. Демек, Баракел. бюджетке акча келип түшөт, туурабы? Ратификациядан кийин. Ооба, ратификациядан түшөт. Азыр түшө элек, азыр бюджетте жок. Мына эми чындык. Бирок ушул параметрлер бюджетте көрсөтүлгөнбү деген суроо берип атам. Жок. Айыл чарбасына биринчи жолу тарыхта ушунча миллиард сом бөлүндү деген жарыяларды билебиз. Ошол бөлүнгөн акчалардын курамында ушул келе турган акча барбы? Айыл чарбада каралган эмес. 2,5 миллиард сом кайдан алынды анда? 1,5 миллиард сом ирригацияга берип атасыңар. Туурабы? Ирригация бүгүнкү күнү 1 миллиард сом быйылкыга каралды, 540 миллион сом бөлүндү. Бул жанагы биздин капремонт эсебинен бөлүнүп атат. Биздин баланстагы объекттерге. Жарайт. Жер семиртиштерге 1 миллиард бөлдүңөр. Ал өзүнчө биздин Ал ирригация өзүнчө. миллиард. Жарайт. 2,5 миллиард болуп атабы? Ооба. Эми ошондо 1,5 миллиардты кайда жумшаган атасыңар? Биздин 1 миллиард сомду биздин эмеге бекилген планы, биздин объектте, баланстуу объекттерге бөлүнүп атат. Кайсы ушул объект? Тизмеси бар. Ошондо Отзадыр каналы, Куршап дарыясы барбы? Отса дарыясы бар. Биздин баланстагы жанагы капремонтуна кирди. Эми, урматтуу кесиптештер. Мен жооптордон улам сиздерге бир түшүндүрмө берейин. Азыр бюджетте отурган казынага киргизилген акча эки тараптан каралып атат. Түшүндүңүздөрбү? Мамлекеттик казынада да каралып атат ошол канал. Келүүчү акчада дагы ошол казына каралып атат. Түшүнүп айырмасын. Бир ишке эки булактан эки башка каржылоо кетип бартат. Отчетун кандай кылып бересиңер кийин? Деген курулушуна каралган жок. Бул тазалоо иштерине быйылкы жылдын вегетацияны даярдоо иштерине эле. Эмнеге каралса ошого каралсын. Бирок казынадан ошончо акча каралып атабы? Каралып атат. Айым үчүн анан мына банктан келүүчү кредитке дагы ошол акча, ошол иштер каралып атат. Реабилитация каралып атат. Жанагы мен айтып аткан бул жанагы тазалоо иштерине быйыл суу берген келе. Эми проект ишке ашыргандан кийин бул курулуш иштерине да реабилитациясына каралат. Жарайт. Пайда алуучу өндүрүмдүү өнүктөштүктү колдоонун жалпы суммасы 1 миллион 500 миң акча долларына барабар суммадан ашпайт дейт. Бул кандай компоненттерге бөлүнөт? Кантип эсебин чыгарасыздар сиздер? Мына келишимдин экинчи пунктунда турат. 13-чү бетте караңыз. Менде процедура бар, айтып коеюн. Бул келишимди башкадан караш керек. Эмки окууга толукталып келсин. Азыркы ушул боюнча келе турган болсо мен колдойм. Рахмат. Кандай? Турсунбек, мен сыйлайм, меним. Улам телефонун дагы ал жака чыгарып бересиң, мындай кыласың. Депутаттарды мындай байлап алдыңар го жип менен. Урматтуу Адан Ким Самаевич, бияқта эч ким байланган жок. Ар кимдин өзүнүн ою бар, өзүнүн пикири бар. Бул маселени биз колдошубуз керек. Эмнеге дегенде көрүп атасыздар. Кыргызстан дээрлик айыл чарбасын өнүктүрүш үчүн бизге суу керек, сууну тартыш керек, жакшыртыш керек. Айыл чарбасын өндүрөбүз деп Австралиядан Кочкордо алып келгенбиз.
30 Жообуз жылдык барбы? коом болгондо эми Австралиялык, Жооп барбы Австриядан сизде? келген урматтуу кошкорго кесиптештер, болбош керек азыр. рахмат. 13 бетти караңыз. 13 бетте 2 пунктты караңыз. Bir пайда алуучу өндүрүмдү өнөктөштүктү колдоонун жалпы суммасы 1 миллион 500 000 доллардан ашпайт дейт. Кайсы критерий менен ушул? Урматтуу президенттин өкүлү, мындай сыяктуу келишимдерди биз колдошубуз керек, сөзсүз түрдө. Аябай маанилүү, суу менен байланыштуу, сугаруу менен байланыштуу. Биздин региондорубузга жардам берип коюшубуз керек, өнүгүүгө багытталган келишим. Бирок силер нормально баяндамачыларды даярдабайсыңарбы? Баяндамачы аныкталган, бирок кетип атат башка комитеттин отурума. Бул эмне деген? Жети комитетте приоритеттүүрүкпү? Биз түшүнбөй атабыз. Урматтуу Чыңгыз Азаматович. Анда эки баяндамачыны даярдабайсыңарбы? Бирөө бияка келесин, бирөө экинчи тияка бара берсин. Жок, биз сиздерди өтө сыйлайбыз. Өтө маанилүү комитет. Ошол бюджет финанс комитетине каралып аткан мыйзамдардын алкагында ушул баяндамачын биз алып келип, ушу баяндама кылсын деп чакырттык да. Сиз жакшы билесиз. Мына вот министрлерди биз чакырбай эле, мейли анда тиешелүү жоопту орун басары келе берсин, бүт бериле турган суроолорго жооп татынакай берип койсун деп биз ушул принцип негизинде иштейин деп атабыз. Бирок ошого карабастан силер буну да камсыздабай эле башка комитетке жөнөтүп атасыз. Биякта депутаттар келишти. Кезектеги отуруму, күн тартиби алдын ала бекитилген, туурабы? Силер жакшы билесиздер. Дүшүмбү күнү түштөн кийин саат 2-де отурум болот. Күн тартибине киргизилип турган маселелерди силер жакшы билесиздер. Азыр эмне болуп атат? Депутаттар суроолор берип атат, силер тиешелүү маалымат бербей атасыңар. Кандай кылабыз? Ушул эле мыйзамдар боюнча бюджет комитетине баяндамачы ошол жакта белгиленген үчүн кайчылаш болгон үчүн биз сиздерден кечирим сурайм. Бул келишим өтө маанилүү. Мен сиздерден суранам, колдоп коюңуздарды. Мына министр финанс орунбасары. Биз даярбыз, бирок эл азыр онлайн эфирде биздин жарандарыбыз карап атат. Алар тиешелүү суроолорго жоопторду укпай эле биз кантип азыр бекитебиз? Сиз айтып койсоңуз. Биз элдин өкүлүбүз, тиешелүү элдин үнүбүз. Биз тиешелүү суроолор берип коюшубуз керек. Ушул суроолорго жоопторду алып, эгер нормально жакшы болсо, биз андан кийин добуш бере алабыз. Чыңгыз Азаматович, мына Айыл чарба министрликтен 2 департаменттин директору катышып отурат, финанс министринин орун басары катышып атат. Кийин ушулар толук айкындуу бир жооп берет. Рахмат. Эмне үчүн анда силер министрдин орун басарын дайындап атасыңар? Ал кетип калды. Эмне үчүн ушундай кылып атасыңар? Ошол эле мен бая сизге белгилебедимби? Бюджет комитетинде бир нече мыйзамдар баяндамачы башына болгон үчүн мен сиздерди өтө сыйлап биз чакырып алып келдик. Кийин кайчылаш болгон үчүн биз кечирим сурайбыз. Мындан ары баягы 4 маселе бат өткөн үчүн ошол мезгилде ошол баяндамачы ал жакта биз чакырып бул жака келип калды. Кийин да 2 мыйзам келип калган үчүн суранып сизден биз суранып кетти. Рахмат. Анда эгер ушундай туш келсе, давайте алдын ала силер менен сүйлөшүп, анда бир комитетке барбай, башка комитетке бара берсин. Кийинки жумага биз коюп койсо болот, туурабы? Макул. Мен суроома жооп аламбы? Ким? Эме, кайсы министрликтен? Калык Ошентип Каримович, Мам курулуш агенттигинин алдындагы ички суу менен камсыздоону жана салкын сууларды чыгаруу департаментинин директорунун орун басарымын. Мына 1,5 миллион АКШ доллары деген бул долбоор 100 миллиондон туруп 50 миллион таза сууга каралган. Бул жана айтып кетти. Баткен облусундагы 35 айыл менен Скөл облусундагы 3 айылын таза суу системаларын куруу жумуштары кирген. Ошондо биз ар бир курганда жана башында айтып кетпедикпи? Бул миллиарддаган акчалар кирип атат бул тармакка деп. Ошолордун кызмат көрсөтүү ишканалары, мисалы муниципалдык ишканаларды кызмат көрсөтүүчү жана мурдагы соопларды ордуна азыр муниципалдык ишканалар түзүлүп атат. Ошолордун окутуп кадрларын, анан билимдүү системаларды киргизип, техникаларды алып берип, үйрөтүү жолдоруна ушул
компонент катары ушул акча каражаты каралган. Ал бир пайда алабы ал? Окуткандан пайда алабы? Сиз туура эмес айтып атасыз. Ооба. Мына жерде пайда алуу үчүн өндүрүмдүү өнөктөштүктү колдонуунун акчасын айтып атам. Мисалы буга чейинки мына айтып кетпедикпи? Келип аткан мына СОУПлардагы бүт курулган курулган курулмаларды эң негизги эле себеби булардын талкаланган себеби бул эмелер болуп атпайбы? Жанагы кызмат көрсөтүү жок болуп, техникаларды өз убагында карап эме кылбагандан бузулуп, жарылууларга алып келип, сапасыз болуп калбайбы? Ошону жолго коюш үчүн ушундай компоненттер киргизилген да. Ал туура эмес. Бул жерде кызматташтыктагы түшкөн киреше пайда жөнүндө сөз кетип баратат. Мен түшүндүм, жооп ала албайм. Урматтуу Чыңгыз Азаматович, мен кыска өзүмдүн позициямды билдирем. 30 жылдан бери сүйкүмдүү болуп калган фраза ушул. 30 жылдан бери айыл чарбасыны өндүрсөк жаман бекен деп мени теше тиктеген депутаттар болгон. Натыйжада 30 жылдын арасында 1 миллион 200 000 тонна буğday өндүргөн Кыргыз Республикасы ошол гранттарды ала берип, ошол карыздарды ала берип, очойгон миллиардтарды алып отуруп, быйыл 400 000 тонна өндүрө албай калдык. Мына силерге пайдасы. Өзүн өзү кызылча, кант кызылчасы менен камсыз кылып келген Кыргыз Республикасы очойгон карыздарды ала берип айыл чарбасына, дал ошондой сиздерден уккандай сөздөрдү уккам мен коллегалардан. Эмнеси жаман айыл чарбасына, дыйкандарга келип аткан акчанын эмнеси жаман деп мени жарга такагандар болгон, урматтуу кесиптештер. Натыйжада быйыл канттан да көз каранды болуп отурабыз. Суу майынан да көз каранды болуп отурабыз. Мына айыл чарбасынын дареги сиздерге. Мына жол куруп атканда 600 миллион кредит доллар. Ошондо дагы айттым эле, мен андай депутат эмес элем. Ушул 600 миллиондун ордуна ар бирин 10 миллион долларлык заводдордон куруп койгон болсо 6 жерге 60 миллиондон ошондон түшкөн акча менен жол курасыңбы, башка курасыңбы өзүң билбейсиңби деп. Мына быйыл түндүк түштүктү бириктирсе жаман бекен деп кыйкыргандардын бирөөсүнүн үнү жок. А бирок ошол карыз мойнубузда калды да. Кытайдан алган карызыбыз. Кана жол. Ошондуктан эгерде мен сиздердин пикириңиздерге туура эмес, дал келбей турган пикиримди айтып койгон болсом, бир аз өзүңүздү токтонуңуздар. Мен кече тарыхый бир видеону чыгарышкан экен. Калык Жекшенкулов беле ким КГБнын жетекчиси Иманкулов. Мен ошого трибунадан не деген сөздөрдү айтпай атам. 35 жашымда. Бир сөз кайтарбай атат. Мен академик, профессор депутаттарга не деген сөздөрдү айтып атам. Бир сөз кайтарбай атат. Залда Усубалиев олтурган, Масалиев олтурган, бир сөз кайтарышкан эмес. Бираз өзүбүздү кармайлы жигиттер. Асылсак боло берет экен, көптөсөк боло берет экен деп. Менин дагы намысыма тийбегиле жигиттер. Эгерде булар жооп бере албай аткан болсо, чыккыла да силер жооп бергиле. Мен кепилдик алам деп айткыла. Анан сын пикир айтылганда, бираз өзүбүздү кармайлы дагы, мен сиздерге айтпай аткандан кийин, сиздер дагы бираз абайлагыла. Көрүнүүнүн ар кандай жолу бар. Улам телефон чалып чыгарып кетет. Чыгып койбойсуңбу дейт, телефонду көтөрүп чыгып кетесиңер. Жолугуп кой дейт, жолугуп келип атасыңар. Мага дагы бир жолу айтам. Ким эгерде ушундай дагы бир жолу бираз абайлагыла жигиттер. Эми менин сунушум ушундай. Азыр баары добошко койгондо мен жалгыз калам билем. Эгерде ушуну деталдаштырып, ар бир жерин, иштетиле турган жерлерин көрсөтүп келген болсо, мен колдойм деп атам. Бул жакшы иш. Карызды кантип кайтарабыз? 6 миллиардка жакындады карызыбыз. Мына ушундай жолдор менен алынып келген. Рахмат.